Тазалык маселесинде дагы аял киши күйөөсүн угууга туура келет. Айыз көргөндө, нифас көргөндө дагы тазаланып туруу керек. Ошондой эле кийимин таза кылуу керек. Кээ бир аялдардын колтуктары жыттанып, күйөөлөрү жуу деп айтса деле эчтеке болбойт, көнүп калдык деп ооздорун мисалы үчүн тиштери жыттанып аткан болсо, балким мурундарынан жанагы маңканын жыты сасып чыгып аткан болсо өзүнө билинбеши мүмкүн. Бирок күйөө бир айтканча аракет тазалаш керек. Айта бергенден кайра кара уялат. Анан кээ бирлер үчүн айта берет тылтындап таарынат. Жок. Ал күйөө жийиркентпеш керек. Ошон үчүн колтугун, башын, мурдусун жана башка жерлерин таза кылып жүргөнгө милдеттүү болот. Күйөө бир айтат, айтса капы болосун, эки айтат капы болосун, кой капы болот экен, өлүп кетсин эми тынч болсун деп унчукпай койсо эле таза болуп калыптыр деп жүрө бербеш керек болот. Абиреттерин жакшылап айтор, аялдын эч бир жеринен жаман жыт, урматтуу бир тууганым, эркектин мурдуна келбеш керек. Эрден эшек үркпөйт, эркек дагы таза болуш керек, бирок аял дагы таза болуш керек болот. Кээ бир аялдар тиштерин жуубайт, кээ бирлери моюндарын жуубайт, кээ бирлери колтуктарын жуубайт. Аны мен айтып атканым, урматтуу бир тууганым, бизге келген фатвалардан келет да. Бирөө айтат, аялым мурдунан жыт келет. Бир айтсам макул деп жуумучала этти, анан эки айтсам капы болду, үчүнчүсүндө ыйлап туруп алды дейт. Мен ушундай андай мындай деп айта албай калдым дейт. Азыр барып мурдуна жакындатканда мурдум алыс кылам, анткени мурдунан жыт келет. Эмне кылам ажек, ажырашып кетейин десем балам бар, ажырашпайын десем жийиркенем, такыр аны өбүшмөксүн кучактаганда мен жийиркенип калдым деп айтат. Ошондуктан бир айтылган эскертүүнү аял дароо катуу кармак, ошого аракет кылыш керек. Мурундарын жакшы чийим керек, доктурга барып тазаланып, ооздорун айтыш керек. Кээ бир аялдарга күйөөлөр айтат, тишиңи жуу деп айтсам, эмне болуптур деп, сен деле жуубайсың го деп жуубай койгону бар дейт. Андай эмес, урматтуу. Албетте эркек ошону тазалана турган каржы тап келип берүүсү керек, бирок аял дагы дайыма таза болгонго аракет кылуу керек. Кээ бир аялдар бар, көчөгө чыккан жасанып барат, бир үйгө келгенде тер жыттанып, манты жыттанып, ашкабак жыттанып жүрө беришет. Бул таптагы туура эмес маселе. Тамак өзөрүндө болуш керек, бирок аял киши күйөөсү келгенге жакын жуунуп таралып таза болуп туруш керек. Анан сен өзүң таза болдум деп ойлой берген менен башка бирөөгө таза болуп көрүнбөсө, анда дагы тазалануунун бөлөк жолдорун карманыш керек болот, урматтуу бир тууган. Кээ бир адамдар, эркектер дагы ушундай денесинен кир жыттанып турат да. Өмүрү жылуу сууга жуунган эмес, чала бучуп ваннага чайканып коюп, ошо менен денесине кир сиңип калгандагы ошол кирдин жыты келип турат, андан жуубай жийиркенип басып жүрө берет. Ошондуктан жылуу сууга жуунган, атайын мочалка деген бар, башка деген бар, кирин жакшылап кетирген сөзсүз түрдө үйлөнүүсү керек болот. Анан үйлөнүп алдык, бизге боло берет деп ички кийимдерине маани бербей жүргөн бир туугандарыбыз, эже карындаштарыбыз, эркек ага инилерибиз бар. Ошолордун бардыгы шарият боюнча туура эмес болуп эсептелет. Ошондуктан эгерде кайсы бир аял киши өзүн урматтуу, сыйлуу көрсөткүсү келсе, күйөөсүн урматташ керек да. Акылдуу аял өзүнүн күйөөсүн падышадай кылып урматтап, өзү падышанын аялындай урмат көрөт дейт. Ал эми акылы жок аял өзүнүн күйөөсүн кордойт, коргулат дагы, өзү кор болгон бомужга окшогон бирөөнүн аялы болуп жүрө берет. Кээ бир аялдар туура эмес ойлойт дагы, күйөөм башкарып алып кыйын болуп нары бери чыкчырылып басып калсам элдер мени кыйын деп ойлойт да. Жок, андай эмес. Аялдын урматынын кадыры дайыма күйөөсүнө, урматтуу бир тууганда жараша болот. Бишкекте чоңдорду көрөбүз, күйөөсү ген прокурор болсо, аял деле ген прокурордо чоңоюп кете берет. Күйөөсү падыша болсо, аял деле падышадай када күтө берет, урматтуу бир тууганым. Анткени күйөөнүн көлөкөсү болуп эсептелет. Ошондуктан жакшы аял заты күйөөсүн көтөрүп, урматтап, кадырын көтөрүп, жогору жакка көтөрүлсө, өзүнүн да кадыры көтөрүлгөн болот. Анан күйөөнү кагып силкип көбүнчө балдардын көзүнчө айта бере турган болсо, анда ал үйдө, урматтуу бир туугандар, бакыт болбой калат.